Президент Садыр Жапаров АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкенге жазган катында АКШны Кыргызстандын ички иштерине кийлешпөөгө чакырды. Катты мамлекет башчынын маалымат катчысы Аскат Алагөзов жарыялаган. Биз тең укуктуу кызматташтыкты кубаттайбыз жана бардык өлкөлөр, эл аралык өнөктөштөр, анын ичинде АКШ менен да биргелешип иштөөгө даярбыз деп баса белгилеген өлкө башчы. Эскерте кетсек, мамлекеттик катчы Блинкендин жолдогон кайрылуусунда бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдүн киргизилишине кабатыр болуп жатканын билдирген. Өзгөртүлгөн мыйзам долбооруна ылайык чет өлкөдөн каржыланып саясий ишмердүүлүккө аралашкан коммерциялык эмес уюмдар чет өлкөнүн өкүлчүлүгү деген макам алып, атайын реестрге киргизилет. Жапаров өлкөдө көпчүлүк өкмөттүк эмес, коммерциялык эмес уюмдар татыктуу жана ачык айкын иштеп жатканын белгилеген. Ошондой эле мыйзам долбооруна түшүндүрмө берип, ал АКШнын мыйзамына үндөш экенин кошумчалаган. Президент Садыр Жапаров бүгүн Бириккен Араб Эмираттарына иш сапары менен жөнөп кетти. Сапардын алкагында мамлекет башчы Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаяндын чакыруусу менен Дубай шаарында өтө турган дүйнөлүк өкмөттөр саммитине катышат. Мындан тышкары ал Бириккен Араб Эмираттарынын жетекчилиги жана Бириккен Араб Эмираттарынын компанияларынын өкүлдөрү менен бир катар жолугушууларды өткөрүп, эки тараптуу кызматташуу маселелерин талкуулайт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Сүлүктүү шаарындагы Сүлүктүү Бакай көп заводунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Маалыматка ылайык, завод 2023-жылдын сентябрь айынан баштап алгачкы продукциясын өндүрө баштаган. Учурда ишканада күнүнө 18 000 даана полипропилен каптар өндүрүлүп, аймактагы муктаждыкка пайдаланылууда. Тагыраагы көмүр өндүрүү, акиташ чыгаруу жана дан эгиндерин сактоо үчүн кеңири колдонулуп жатат. Заводду ачууга 45 миллион сом жумшалган, анын ичинен 11 миллион сому Кыргыз Россия өнүктүрүү фондунан каржыланган. Чолпон Ата шаарынын мурдагы мэринин уюшкан кылмыштуу топтун лидери Камчы Көлбаев менен байланышы бар экени аныкталды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда, шектүү мэр болуп турган кезде кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланган. Экс-мэр Көлбаевке Чолпон Ата шаарындагы 10 миллион сомдон ашык каражатка бааланган жер тилкесин берип жибергени аныкталды. Анын үйүн тинтүү учурунда мыйзамсыз сакталган куралдар, ок-дарылар табылган деп айтылат маалыматта. Ал соттун чечими менен 1 айга камакка алынды. Аксы районунда 2002-жылдын 17-18 март окуяларында курман болгондордун үй бүлө мүчөлөрүнө жана жабыр тарткандарга социалдык төлөмдөрдүн өлчөмү көбөйтүлдү. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, алар министрлер кабинетинин токтому менен бекитилген көбөйтүлгөн жүлөк пулду 2024-жылдын 5-февралынан тартып ала башташат. Жүлөк пулдун өлчөмү 3700 сомдон 4500 сомго чейин жогорулады. Кыргызстанда акыркы бир аптада коронавирус инфекциясынын 4 учуру катталды. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришкендей, Бишкек шаарында 1, Ош шаарында 1 жана Чүй облусунда 2 учур аныкталган. Адистер республикадагы сасык тумоо, курч респиратордук вирустук инфекция жана COVID-19 боюнча эпидемиологиялык абалга мониторинг жүргүзүүнү улантууда. Эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Бишкекте алгачкы жолу балдар адабиятына арналган кичинекей окурман фестиваль өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Иш-чара балдарды китеп окууга кызыктыруу, бала менен бирге китеп окуунун маанилүүлүгү жана баланы интеллектуалдык жактан өнүктүрүү максатында уюштуруулары кошумчаланды. Программанын алкагында балдар китептеринин чоң жарманкеси, атайын мастер-класстар, жомок жана кыргыз англис тилдеринде китеп окуу сааттары өтүп, чыгармачылык зоналары уюштуруулары кошумчаланды. Фестиваль 18 февралда Чыңгыз Айтматов проспектиси 1/1 дарегиндеги Сейтек STEM мектебинде саат 10:30 башталат.